Darыларды азот удобрениени арзандатып берсе, ушундан жардам берсе жакшы болот эле бизге. Сузак айыл өкмөтүнүн тургуну Хашимжан Мойдунов 30 жылдан бери дыйканчылык менен алектенип келет. Бул жылы 20 гектар жерге күзгү будай, арпа үрөндөрүн септи. Мамлекет тарабынан үрөндү алууда жардам берилип жаткандыгын айтып, бирок дары жана азоттун баасы аларды түйшүгө салып келгендигин кошумчалайт. Бүйүл бир 15-16 гектар жерге будай эктим, бир 6 гектар жерге экспериментке күздүк арпа эктим. Bir ay bolan 25 күндөй болуп калды. Азыр тегиз чыгып калды арпалар. Өкмөт тараптан эми үрөнчүлүк, бизде үрөнчүлүк чарба бар, ошо үрөндөн жардам берди, арзан баада үрөндү алып ушу эктик. Дарыларды азот удобрениени арзандатып берсе, ушундан жардам берсе жакшы болот эле бизге. Основной ушу да бизге. Сузак айыл өкмөтү боюнча бул жылы 550 гектар жерге күзгү эгин себүү пландалган. Учурда анын 250 гектар жерге будай, 120 гектар жерге арпа себилген. Буга улай эле күз мезгилинде себилген дан өсүмдүктөрүн камсыздандырган дыйкандарда бар экендигин жергиликтүү бийлик кабарлады. Эми дыйкандарга биз тараптан ошол арзандатылган ушу департаменттен солярка бар. Арзаныраак солярканы берип атабыз. Ошо дыйкандарга ким алабыз деп дыйкандар келсе, биз жакта арзандатылган соляркалар бар. Анан кийин арзандатылган будайлар бар. Мындай жакшы дарыланган, бүт сертификаты менен, эгерде чыкпай калса, да төлөнүп бере турган боюнча ушулар дагы бар. Анан быйыл жылы жакшы бир жери дыйкандарга быйыл бир мүмкүнчүлүк болуп калды. Ошол эгилген эгиндерин камсыздандырып атат аскерлерчи. Эгерде ошо камсыздандырууга өтүп атат, эгер камсыздандырып өткөн дыйкандар ошол жерде эгини болбой калса, мамлекет тараптан ошол кеткен чыгымдарын төлөп бере болуп, ошол жергиликтер быйыл дыйкандар үчүн болду. Быйыл Жалал Абад облусу боюнча 20 000 гектар жерге күзгү айдап себүү иштери пландалган. Маалыматка караганда, анын 19 600 гектарына будай, калган 400 гектар аянтка күздүк арпа өсүмдүгүн себүү каралган. Бүгүнкү күнгө карата белгиленген план жалпы облус боюнча 45%га аткарылган. Негизинен айдап себүү иштери Аксы, Алабука райондорунда дээрлик 100%га жакындап калды. Ошондой эле калган райондордо дагы күздүк айдап себүү иштери жүрүүдө. Мындан сырткары нын топтоо иштери дагы жүрүп жатат. Жалпы облус боюнча ал эми Жалал Абад шаарына быйылкы жылга 100 гектар пландалган болсо, бирок АТРдын жыйынтыгы менен Сузак районундагы айыл өкмөттөр Жалал Абад шаарына кошулган эсебинен Жалал Абад шаары быйылкы жылга күздүк айдап себүүгө карата 500 гектарга чейин айдап себүүнү пландап жатышат. Жалал Абад облусу боюнча жалпы 160 000 гектар айдоо аянты бар. 2024 жылы жазында анын 4,5 000 гектар жери пайдаланылбай калып кеткен. Облуста жашоочулардын көпчүлүгү мал чарбачылык менен алектенгендиктен тоют камдоого көбүрөөк басым жасалат. Мындан улам көпчүлүк айдоо жерлерине жүгөрү, бедес сыяктуу өсүмдүктөр масштабтуу эгилип келет. Айбек Исабеков, Шерзат Эгембердиев, Регион.